Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы 24 ноябрь күнү Ала Арча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдирди. Белгилей кетсек, 15 октябрь күнү Кыргыз эли президенттин тандаган. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий жыйынтыгы 30 октябрда белгилүү болуп, Жээнбеков жалпы шайлоочулардын 54,22% добушуна ээ болгон. Таласта президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз деп 300 адам митинг кылышып, аксакал көк сакалдары президент кечирим сурасын. Бир жума убакыт беребиз дешип, Ордо калаада маалымат жыйынында өткөрүп жиберишкен эле. Алардын артында ким турары баарына белгилүү болуп турса да, Өмүрбек Бабанов жана анын командасы буга кыпындайдагы тиешелери жоктугун айтышып, четке чыга беришкен эле. Бирок шибегени капка ката албайсың дегендей. Ал митингдин жана таластыктардын атын жамынган аксакалдарды маалымат жыйынынын уюштургандар жана митингчилердин шыкакчылары республикачылар экени ачыкталды. Арасында Жогорку кеңештеги Республика Ата журт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев, Бабановдун пиаршиги учурда КТРКнын коомдук байкоочу кеңешинин мүчөсү Куатбек Болотканов жана иниси Көпчашар Бабанов бар. Алар митинг жана маалымат жыйынын уюштуруу боюнча тымызын иштерин телефондук сүйлөшүүдөн угууга болот. Өнүгүү прогресс парламенттик фракциясынын ичиндеги толкундоолордун артынан эле саны боюнча КСДПдан кийинки фракция болуп саналган Республика Ата журттун лидерин алмаштыруу жаңжалы кызый баштады. Бул маалыматты 24 кж маалымат агенттигине аталган фракциянын мүчөлөрүнүн бири Зарылбек Рысалиев тастыктады. Ал бул бунт анын колу менен жасалып атат деген маалыматты төгүнгө чыгарды. Мындай маанай фракцияда күчөп баратканын билем. Бирок Өмүрбек Бабановду алмаштыруунун уюштуруучусу мен эмес. Мен буга эч кандай мамилем жок. Бирок Бабановду колдобойм. Ал мага туура эмес мамиле кылган. Бирок заговордун башында турган жокмун. Биз экөөбүз тең таластыкпыз. Мени жөн гана өзүмдүн кичим экенимди түшүнбөй коюшат деп белгилейт Зарылбек Рысалиев. 24 кж маалымат агенттигине парламенттен Бабанов мамлекетте жок экендигин жана депутаттардын бири Абжалиев Бабановго ишеним көрсөтпөй вотумун жарыялап, жана аны фракция жетекчилигинен алып түшүү боюнча раш мүчөлөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жүргөндүгүн айтышкан. Аны фракция жетекчилигинен алып салуу үчүн 19 добуш керек. 11 добуш азыр бар. Эгерде Бабановду алмаштыра алсак, анда раш коалицияга кире алат дешти Жогорку кеңеште. Ага кошумчалай фракциянын жетекчилигине мурдагы Бишкек шаардык сотунун судьясы, азыркы депутат Курманкул Зулушевди алып келишмекчи. Курманкул Зулушев өзү азырынча комментарий бере элек. Азырынча мага эч ким кол коюу боюнча кайрыла элек. Эгерде келишсе, мен Бабановго каршы чыгууга даярмын дейт Зарылбек Рысалиев. Президенттик жарышта облустагы добуштун 87%ын Өмүрбек Бабановго жолдоруп, бийлик сүрөгөн талапкерге жетиштүү добуш алып бере албай уят болгон Дайыр Кенекеев кызматтан алынары айтылып жаткан эле. Бирок капилеттен сөз, караңгыда көз тапкан артыкчылыгы менен шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп, таластыктар уюштурган митингден аброй топтоп, жогорку кызматка секирик жасап кетти. Эгер Манас атабыздын баянын көтөрүп барып, чечкүндүүлүгүн көрсөтпөгөндө Кенекеевди башкача тагдыр күтмөк. Бактысы бар экен. Жогору жакка кирип кетти. Кызыгы анын орду. Тактап айтканда өкмөттүн Талас облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орду талашка түшүүдө. Жогорку жактан сүрөгөн көзүрлөрдүн жоктугуна байланыштуу жергиликтүү чөйрөдөн чыккандар түн уйкусун көрбөй кырчылдашып, Чолпон Төрөкулов, Эмил Абдыкадыров, Улан Төрөгелдиев деген тың чыкмалар талашып жаткан кези. Кул жейминдейт куйрукту, Кудай берет буйрукту демекчи, ушул аптада ким болору айтылмакчы. Ал эми бизге болсо накта Манастын тукуму керек. Ак үйдөгү интригалардан тажадыбы, же өз айткандай чындап эле чарчадыбы? Кыскасы, өткөн жумада Маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаковдун кызматтан кетүү тууралуу арыз жазышы бийликтегилердин да, коомчулукка да күтүлүп-күтүлбөгөн жаңылык болду. Бирок айрым билермандар Казаковдун ыктыярдуу түрдө кызматтан кетишинин себебин өткөн кылымдын 60-жылдарында Баткен районунда табылып, ошондон бери тарых музейинде сакталып жаткан мумиянын кайра жерге берилишине байланыштырышууда. Анткени президент да мумиянын кайра көмүлүшү туура эмес болгон. Тиешелүү кызматкерлер жазаланат деп айткан болчу. Ушуну күтүп турган айрым археолог тарыхчылар уйкудан чоочуп ойгонуп, тирилип кеткен мумияга окшоп, Түгөлбай Токтогуловичти урт токмокко алып киришти. Кызык, алар дээрлик 70 жыл музейде сакталып, сөөгү жоголуп бараткан мумиядан эмнеге кабар алышкан эмес? Сыягы маселенин баары министрлик креслодо кимдир бирөөгө керек болгону менен байланыштуу болсо керек. Болбосо мумияны кайра казып алып эле, изилдесе, сакталып калган чача аркылуу деле керектүү иштерди жүргүзө берсе болот эле. Канткен менен атуулук болгон менен супурасы куруп болгон министрликтин ырынан чыры, ырысынан ызычуусу көп эмеспи? Маданият министри болуп Султан Жумагуловдун талапкерлигин Жогорку кеңештин профилдүү комитети бекиткени жарыя болду.
Ак Торпок деген псевдоним менен элге таанымал болгон мыкты журналисттердин биринин талапкерлиги көрсөтүлгөнүн эшиткен коомчулук аргасыз мыйыгынан жылмайып, өткөндү эске алып, кокой, жинди сууга жакын, белый горячкасы бар неме кантер экен деп шыпшынууда. Ак Торпоктун суткалап жинди сууга чөмүлүп, дайынын таптырбай кетмеyi бар экенин жазмакерлер журтуна башынан маалым болсо да, анын атагын ай асманга чыгарып, жер дүңгүрөткөн окуясы КТРКнын баш директорлук кызматынан ээлеп турганда болуп, так ошол жоругунан улам кызматынан кол жууганы белгилүү. Өлөм асабалында самолетто чатак салып, монгол президентин талап, Улан-Батырга жеткенче тынчтык бербей беймаза кылганы, жеткенден кийин гостиницада турс ичен жүгүрүп, ресторанга келип барып тополоң салып, столдорду кулатып, меймандарды беймаза кылганы, эртеси монгол президенти кыргыз делегация жетекчисиз кабыл алганы жергиликтүү ЖМКларда жетиштүү эле деңгээлде чагылдырылган. Султан Жумагулов делегация жетекчиси болгон. Монгол президенти аны келбесин деп, калган делегация мүчөлөрүн кабыл алганы айтылат. Бирок эмнегедир маданият тармагынын өкүлдөрү жымжырт. Түшүнүксүз. Айтор Ак Торпокко салыштырмалуу ак маралдай керилген Камила Талиева министр болгондо бөйрөгүн таянып, өкүрүп ботодой боздогондордон дайын жок. Акыйкатчы Кубат Отурбаев Жи бүлгүсүндөгү автоунаасын бюджеттик акчага сатып алышы керек эле. Баасы 1,5 миллион сомго бааланган автоунаага бирок акыйкатчы отура албай калды. Анткени коомчулук мындай ашыкча чыгашага каршы пикирин билдирди. Отурбаевга сын жадырышты. Мындан улам акыйкатчы автоунаа алуудан баш тартып, Каржы министрлигине ал акчаны балдар үйүнө которуу боюнча өтүнүч кат жолдогон. Экс акыйкатчы Турсунбек Акун учурдагы акыйкатчынын бул кадамын популизм деп баалады. Менчик автоунаасын сатып балдар үйүнө которсо мен колдомокмун. Бирок автоунаа сатып алуучу акча бюджеттен бөлүнгөн да. Демек мамлекеттин акчасын каалагандай колдонуп, каалаган жагына которо салууга укугу жок. Акыйкатчы институту эчагы өлгөн. Ал бул кызматты ээлеп турган убакта чындап институт колго ала турган иштерди жасабастан майда барат билдирүүлөр менен чектелип отурду, деди Акун. Сары гезиттердин бири катары таанымал. Суперинфонун ээси дизайнер верстальщик Кылыч Султанов деген неме өгүнү Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси болуп дайындалды. Кызыгы аталган кызматка аны буга чейин 2016-жылы эле Малайзияда элчи болуп турганда ишти кыйрата албайт деп сындаган Тышкы иштер министрлиги сунуштап отурат. Дегеним өткөн жылы баш мыйзамды алмаштыруу демилгеленгенде, шефи Текебаевдин сөзүнөн чыга албаган неме элчилик кызматты тапшырарын жана референдумдун өтүшүнө каршы акцияларга акчалай жардам көрсөтөөрүн жар салган. Бирок анын эртеси эле Тышкы иштер министрлиги тайраңдаган немеге өз жообун кайтарган. Мына ошондон тарта шефи Текебаевдин Фрунзе көчөсү, номер 402 дарегиндеги имаратында жайгашкан Сары гезитти жана Көрөнкеев көчөсү номер 180 дарегинен орун алган Супер Кейджи сайт аркылуу оппозицияны жактап, бийликти болушунча шыбатууга өткөн. Бирок кыргыз элинин каалоосуна эч ким каршы чыга албайт эмеспи? Баш мыйзамды өзгөртүүнү калдайган кыргыз калкым колдоп берди. Ал эми Текебаевдин былыктары ачылып түрмөгө кетти. Кыргыз эли ушактарга ишенбесин жана акчага сатылбасын түшүнгөн Султанов багытын ошол замат 180 градуска буруп, берки жээкти көздөй чабак уруп жөнөгөн. Анысынан минтип майнап чыгып бакыйган кызматка дайындалып отурат. Бирок кандай болгон күндө да ушундай эки жээкти элеңдеп сүзгөндөрдөн сак болуу керек. Дегенин бирөөнү сатып кеткен адам экинчисин да сатары турган иште.